Исхак Раззаков. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Коом деген сени менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Бүгүн бүтүрүүгө мүмкүн болбой турган ишти эртең бүтүрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Ак иштеген адамды акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол, адилеттүү бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс, элим тараза. Кас ташуудан кач, бирок адилеттиктен тайба. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң, өлбөй калуунун жолу барбы? Бар. Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Ишти акыл менен иште. Эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың. Сезимди акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң арбын болот. Исхак Раззаковдун атасы Берк уулу Раззак азыркы Лелек районундагы Коросан кыштагында төрөлгөн. Энеси Сайып кызы Жамила энебиз ушул эле райондо төрөлгөн. Ал кишилер көпчүлүк кыргыздардын жана Орто Азияда жайгашкан элдердин катарында өтө оор турмушта жашашкан. Ал мезгилде 19-кылымдын экинчи жарымында жергиликтүү байлар, манаптар аларга кошулуп Россиянын падыша өкмөтү төбөлдөрдү букара элди эзишип иштетишкен учур болгон. Эмгек акысын эптеп эле жашай турган өлчөмдө айлык төлөшкөн. Жерлер, жайыттар жана башка байлыктар да ошолордун кол астында болгон. Көптөгөн адамдар көрө оокаттын айынан жумуш издеп, туулган айыл кыштактарынан кетүүгө аргасыз болушкан. Себеби кандайдыр бир өнөр жай жана башка тармактагы мекемелер көп жерлерде жок болгон. Республиканын айрым гана жерлеринде майда чүйдө көмүр казып чыгаруучу кендер, тамак аш даярдоочу ишканалар жаңыдан эле пайда боло баштаган кез эле. Берк уулу Раззак Сүлүктүдөгү кичинекей көмүр кенине барып ишке орношот. Ал кенде болгону 200-гө жакын киши иштеген. Иштөө шарты оор болгон. Шахтадагы бардык жумуш колдор менен жасалган. Эмгек акысы аз болгондуктан Раззак кендин бош убактыларында бирөөлөрдүн ишин аткарып, оокат кылган. Аялы Жамила энебиз болсо, көөсүнө жардамдашып, талаадан машак терип, эптеп жан багышкан. Бирин-бирин колдошуп, ынтымакта жашашкан. 1910-жылдын күз айлары. Бул үй бүлө үчүн кубанычтуу күндөрдөн болуп, шахтер Раззакка жубайы Жамила энебиз уул төрөп берет. Көздөрү балбылдаган бөбөк төрөлөт. Анын атын Исак деп коюшат. Бирок кийинчерээк балдар үйүндө интернетте жашап документ алганда баланын аты Исхак деп жазылып, ошол бойдон Исхак деп сакталып калат. Исхак Раззаков жарык дүйнөгө келип, эми эле чуркап, ойноп, бала телип бал болуп, энесинин сүймөнчүктүгүнө ээ болуп турган кезде жараткан анын башына көптөгөн сыноолорду койгон экен. 3 эле жашында Исхак Раззаков эң кымбат жанындай көргөн энеси Жамила энебизден ажырап калат. 8 жашында болсо тоодой көрүнгөн атасы Раззактан ажырап тоголок жетим калат. Айла жок башка түшкөндөргө чыдап, жаш бала турмуштун азап тозогун көрүп, ошол кездеги замандын таш боордугун, теңсиздигин жаш кезинде эле байкайт. Ошентип Исхак Раззаков Тажикстандын Хыджент шаарында жетим балдар үйүндө чоңойгон. Тубасы акылдуу, маданияттуу, сабактарын мыкты өздөштүрө билген жеткинчек бала окутуучуларынын, досторунун, жолдошторунун арасында өзгөчө кадыр баркка ээ болгон. Исхак Раззаков. Бул ысымды уккан ар бир кыргыз өткөн тарыхтагы СССР доорундагы кыргыз мамлекетинин алгачкы өнүккөн индустриясын көз алдына элестетет. Исхак Раззаков баш болуп баштаган СССР кезиндеги эмгектер алигече бизге кызмат кылууда. Мисал үчүн, алардын көрүнүктүүлөрү Токтогул кези, бир канча суу сактагычтар, көлдөр, бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын алигече ысык суу менен жана электр энергиясы менен камсыздап турган Бишкек жылуулук борбору ТЭЦ курулган. Кезинде көрүнүктүү инсандар Исхак Раззаковго жогору баа берген экен. Мисалы, Кулипа Кондучалова
Менде жакшы мүнөз сапат болсо, анын бардыгын Исхак Разаковтан үйрөнгөм. Мен жакшы эле кыйды кишинин сырын билүүгө тырышкан кишимин. Исхактын бирөөгө кекенип, жаман ойлоп, бирөөгө кек сактаганын байкаган жокмун. Мен ушуну айткым келет. Дагы бир сапаты, сен оозуңду ачып айткыча оюңду билип ала койчу. Жанагы советтик партиялык аппаратта жүргөн үчүн гана жазуучулукка убакыты чамасы жетпей калганго деп ойлойм. Өзбекстанда жүргөндө Антон Чеховдой классикти өзбекче тилине которуп, Сергей Есенинди өзгөчө кастырлаган Исхак Разаков эгер адабият же искусство жаатында иштеген болсо, өмүр тагдыр кандайча уланар эле деген катыгылуу ой көңүлгө урунат. Насиридин Байтемиров Кыргызстанга өткөндө эки эле кут түшкөн дешет. Биринчи кут бул Жусуп Абдрахманов болуп түшсө, экинчи жолку кут Исхак Разаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кутту кут сыягындай күтүп албаптырбыз. Исхак Разаковичти учкан кометага салыштырам. Куйруктуу жылдызга. Мындай жылдыз кылымдарда бир келсе келет, бирок келгенде да артында жап-жарык из калтырат, деп эскерген. Биз таза болмайынча өлкө өспөйт. Кийинки мамлекеттик ишмерлердин бири Мамат Айбалаевдин айтымында Разаков мындай сый-урматка жөн жерден жеткен эмес. Ал кезинде жетекчи катары өлкөнүн өнүгүшүнө ополтуудой салым кошкон. Мамат Айбалаев Разаков кыргыз элинин азамат жетекчиси болгон. Бул кишинин аты эч качан унутулбайт. Аны баарыбыз туу тута турган абдан жакшы сөзү бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген. Бул абдан туура айтылган философиялык ой. Биз бул айтылган сөзгө жеткен күнүбүздө республикабыз өсө баштайт. Ал сөздү ишке ашыра албаганыбыз үчүн бүгүн биз өспөй турабыз. Ул кыздарыбызга, урпактарыбызга керес, барктагыла. Бул биздин тарых, бул биздин мурас. 1954 жыл Советтик Кыргызстандын Борбору Фрунзе шаарында Илимдер академиясынын ачылыш азымы өтөт. Аны өлкө жетекчиси, Кыргыз СССРнин Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков көчөрүп жатып аштырат. Дал ошол Разаковдун аракети менен Кыргызстан 50-жылдардын акырында болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө дуушар болот. Айыл чарбасы, тоо кен өнөр жайы, шаар куруу жаатында олуттуу илимий иштеп чыгууларга муктаждык жаралат. Разаковго бул дагы аз. Ал өлкөнүн өнүгүшүнүн илимий платформасын өз кадрлар, жаш кыргыз окумуштуулар камсыздашынга алайт жана ал бул максатына жетет. Кийинчерээк Кыргыз СССРнин Илимдер академиясы Советтер Союзундагы ири илимий борборго айланат. Бул жерде ачылыштарды жасап, бул жерде өлкөнүн өнүгүшүнүн негизин түзүшөт. Мындан 6 жыл өткөндөн кийин Разаковдун өзүн саясий алимден шыпырып түшүшөт. Чуулгандуу отставка, улутчулдукка, коррупцияга, ондогон каталарга күнөөлүү. 16 жыл өлкөнү башкарып турган адамды болушунча каралап, кийин Москвадан болор болбос кызмат берип коюшат. Унутта калтырылган Исхак Разаков сөөгүн мекенине коюуну суранат. Ал дээрлик жалгыздыкта Москвада каза табат. Анын керези 2000 жылы гана аткарылды. Кыргызстандын улуу жол башчысынын сөөгү Бишкекке алып келинип, кайра көмүлдү. В наше время өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу эскерүүлөр дагы калыбына келтирилди. Көзү өткөндөн кийин Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу эскерүүлөр дагы калыбына келтирилди. Көзү өткөндөн кийин. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков. Советтик Кыргызстандын окумуштууларынын илимий жаратуулары азыркыга дейри өндүрүштү, айыл чарбаны жана жалпысынан өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө негизги база катары кызмат кылып келет. Ата, сиз ушул жерде төрөлгөнсүзбү? Ооба балам. Ушул жерде. Ата бабаларыбыз да ушул жерде төрөлгөн. Апамчы? Апаң да ушул жерде төрөлгөн балам. Шахтада иштеген Орус Васячы кайсы жерде төрөлгөн? Ал Орус Вася эмес. Анын аты Вася эле. Улуту Орус. Айтып айтпа балам. Капа болуп калат. Деги улутуң ким? Айтчы. Менин улутум кыргыз. Мына
бул жерлер да, тетиги тоолор да кыргыздын тоолору. Туурабы ата? Туура. Айналып кетейин акылыңдан. Бизди каласыңбы? Кал. Бизде сенде балдар бар. Жакшы окуйсуң, жакшынакай адам болосуң. Атың ким? Исак. Фамилия как? Атаңдын аты ким? Разак. Сколько лет? Канча жаштасың? 8. Кыргызсыңбы? Таджиксыңбы? Кыргыз. Кыргызсың? Кагылайын тууган жер. Бармактайыман жетим калып, башка эл бөтөн жерде жүрүп, акыры энемди тапкандай өзүңө келдим эле. Колумдан келишинче иштедим. Senden ayanar mende can çok ol. Bahar oyduğuday bolboy kalsa geçir meni. Men seni kayra görüm. Görsem kaçan görüm. Разаков кызматтан бошотулган үчүн кайгырган жок. Ал үзөңгүлөш жолдошторунун, өзүнүн шакирттеринин, насиптеш болгон тизгиндештеринин пендечилигине кайгырды. Туулган жеринин жытына зар болуп келип, 16 жыл адал эмгек кылса да, өз мекенинде калып иштөөсүнө уруксаат берилбегенине кайгырды. Sizi çakırıp жатат. Жолдоштор, чыгып сүйлөшкөн пленумдун бардык мүчөлөрү менин Борбордук комитеттин 1-секретары кызматындагы кетирген улуттуу саясий каталыктарым менен жаңылыштыктарымды курч, ачык, партияча талап коюу менен айтып өтүштү. Бул сынды мен чоң жолдоштук партиялык жардам катары кабыл алам. Каталык кетирдиңби? Коммунисттей жооп бер. Тайсалдыба, жоопкерчиликтен качпа. Айтарым, бюро бул токтомду менин өтүнүчүм менен кабыл алган жок. Бирок Борбордук комитеттин бюросунун бул чыгарган чечими менен мен толук макулмун. Жана бул чечимди пленумдун мүчөлөрү тарабынан бир добуштан колдоого алынышын суранар элем. Мына достор, бүгүнкү видеодо биз Исхак Разаковдун учкул сөздөрү жана кыскача өмүр баяны жөнүндө кеп кылдык. Исхак Разаков жөнүндө биздин подписчиктерибиздин бири Кайрат Сагыновдун суранычы менен бул видео даярдалды. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз, биздин каналга подписация кнопкасын басыңыз. Кызыктуу видеолор алдында.